Эсептөө палатасынын кеңешинин отуруму өттү. Жыйындын жүрүшүндө күн тартибиндеги 7 маселе каралды. Анда 2022-2023 жылдар аралыгында Италиянын жана Улуу Британия менен Түндүк Ирландия Бириккен Королдугунун элчиликтеринин бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудити, ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын, өзгөчө кырдаалдар жана энергетика министрликтеринин, мамлекеттик ишканалардын, энергетикалык ачык акционердик коомдорунун ишине жүргүзүлгөн аудит жөнүндө отчет уктурулду. Кеңештин мүчөлөрү аудиттин жыйынтыктары жөнүндө баяндамаларды угуп, көтөрүлгөн маселени талкуулашты. Анын жыйынтыгы мамлекеттик органдарга жөнөтүлөт. Айта кетчү нерсе, бул дагы бюджет чыгаруучу чоң министрлик болгон үчүн ушу 16 миллиард сомго чейинки каржы бузуулар аныкталган. Анын ичинен 1 миллиард 41 миллион сом ордуна коюла турган болсо, бүгүнкү күндө анын 40% ордуна коюлду. Дагы 682 миллион сом ордуна коюлат деп ойлойт болушубуз керек. Замечаниялардын арасында ушу убагында алдыбыздагы колдонуп аткан жерлерибизди документальный жагынан өткөзбөгөн себептер дагы болуп атат. Эми мындай нарушениялер эми сөзсүз да бар, иштеп аткан жерде сөзсүз нарушениялер бар. Бирок биз ойлойбуз, ушу аудиторлуктун бүт ушундай замечанияларын биз убагында жоюп, убагында отчетторду берип турабыз.